Ал жерде ошо кырчор эмес, ошол жерде маскачан балдарды мага келсин мен жолугуп сүйлөшөлү дегендей кылыптыр. Бирок аны коомчулукта айрым журналисттер мисалы кырчороо деп эле ачык чыгарышты да. Ошондой ачык чыгарып атат, бирок мен видеосунда андай жок экен. Бирок эмне деп айткым келет? Жогорку кеңештин депутаттары ушуларга жол берген, ушундай талааны түзүп берген, мыйзам талаасын түзүп берген ошолор да. Анан баягы кыстын сыры төркүнүнө малын дегендей экс президентибиз туура эле айткан бул нерсени. Жана чимкиликтер депчи. Анткени президент 2015-жылы тизмесин түзгөндө ал кимдер келгенин билет беш колдой. Ошон үчүн биз баа бере албайбыз. Экс президент сонун баа берип койгон да, эми чимкиликтер депчи. Менин сөзүм эмес, эми турган нерсе да. Анан ошолордон кандай бир жакшы сөз чыкмак эле. Ошондой адамдарданчы. Жакшы сөз чыкпайт булардан. Себеп дегенде буларды не себептен ошо эми чимкиликтер деген сөздүн аркасында не жатат дегенде мен айткым келет да. 2017-жылы булар 5 кодексти кабыл алышты да. Анын ичинде 400 канчага жакын мыйзам бар. Ошол мыйзамдардын баардыгын оптом кабыл алып коюшкан, талкуулашкан эмес. Баягы өздөрүнүн регламентине ылайык биринчи, экинчи, үчүнчү окуу өткүзгөн эмес. Мына ошол мыйзамдардын арасында азыр мамлекеттик органдардын баардыгын колу бутун байлап коюшту. Ошол мыйзамдар менен мына азыр биз айып пулдар чыгып атат. Мисалы 3000 сомдон, 5000 сомдон айып төлөп атабыз, машина айдап, мисалычы, көрүп атасыздар. Элдерге аябай эле күч келип атат бул нерсечи. Ошол эле мыйзамдын аркасында миграция деген мыйзамды жок кылып салды. Азыр болсо сырттан башка чет өлкөлүктөр Кыргызстанда каалагандай жүрө алат. Эч ким аларды текшере албайт, депортация кыла албайт. Каалагандай кыла алат да. Кечээкүнкү Жеңиш паркында бизден ошол биз ал жерде мындай өчпөсөт деп өтө башкача маани беребиз да. Себеп дегенде биздин аталарыбыздын ошо курман болгон, Улуу Ата Мекен согушта курман болгон аталарыбыздын арбактарын алып тургузулган парк ошо Жеңиш күнүнө. Эми ошол паркка чет өлкөлүктөр келип, мына өздөрүнүн момундай феминисттик аракеттерин, момундай ЛГБТнын аракеттерин көрсөтүп атат да. Ошол паркта эми бул деген бир өтө тыюу сала турган нерсе да. Мына аны эми кече айтып атпайбы, ошол Алтынбек Сулайманов айтып атпайбы? Алтынбек Сулайманов бул жерде кандайдыр бир ошол феминист топторду колдогондой мамиле кылат да. Ошол жерде ал жерде кыргызчтанган жок мага. Ачык айтайын да. Менде сүрөттөр турат кимдер жүргөнүнчү. Ал жерде кыргызчтанган жок, чет өлкөдөн келгендер көбү. Ошол эле мисалы өткөндө көрдүңүздөр музейде жанагы жылаңачтанып келген аял. Каякта Европадан келип алып, анан кыргыздын кызын чагылдырып атат. Мына ошол эле нерсе да. Сырттан келип алып, анан кыргыздын кыздары, кыргыздын энелери депчи. Кыргыздын энелери, кыргыздын апалары мындай ыплас иштерге барбайт. Ошон үчүн могу тескерисинче баягы балдарды кемсинтип андай аракет кылбай, тескерисинче буларга дагы бир ортодо бир позициясын кармаса болмок да, Алтынбек Сулайманов. Анан эле баягы шайлоонун астында эле азыр айтып калбады баягы өзүн көрсөтүш үчүн эле жанагы Кош базарга барып манты жегендей эле болду бул нерсесичи. Анан айырмасы болгон жок.